Ассаламу алейкум достор, биз Ташкенттебиз. 7,5 сомдон 1 киловаттын мамлекет сатып алат экен, элестетиңиздер. Мына күн электростанцияларды сиздерге көрсөтөйүн деп келдим. Бул жерде 300 киловатт бар экен. Мына ушундай көрсөтүп берсем болот. Панелдердин тургандары достор. 300 киловатт азыр мамлекетке сатылып жатат да, киловатты 7,5 сом, элестеткиле. Бизде болсо 1 киловатт 4 сом 42 тыйындан деп бекитилген. Азыр ас эле үй кошулду да, бизнестер болсо кошула элек. Өзбекстанда болсо бул мамлекеттик деңгээлде мамлекет өзү колдоп берет да достор. Мына караңыздарчы. Джинка деген панелдер, күн панелдери дүйнө жүзүндө аябай эң алдыңкы орунда турган панелдер. Мына тармактык станция, сетевой инвертор турат, ушул тармактык инвертор. Азыр онлайн режимде мына мамлекетке светти сатып жатат. Бул жерде болсо коргоо күн панелдерин коргоо автоматтары турат. Бул жерде болсо өкмөттүн тогун коргоо автоматтары. Ташкентке 2 жумага окууга келген болчумун. Анан кыдырып атабыз, көрүп атабыз. Бул жерде күн электростанция тармагы бизден 10-20 жылга ачыгын айтканда алдыга кетип калыптыр. Үйрөнө турчу толтуран берсе бар экен, акырындан үйрөнүп атабыз. Станцияларды мына ушундай он-грид деп коет, ошо тармакты айта кетпенби, сетевая станция деп. Ушундайларды биз дагы коюп баштадык. Кайрылсаңыздар болот бизгечи. Жасай турчу толтура жумуш бар экен да достор. Абдан көп жумуш. Мына моларды көрүп алып, аябай таң калып отурам азырчы. Күн азыр батып баратат. Саат 6-дан өтүп калды, 7-ге чукул күн ар жакка кирип кетти. Ошол мезгилде могул жер 300 киловатт станция, где-то 60-70 киловаттка чукул азыр электр тогун чыгарып жатат достор. Мына темир менен эле бекитишкен, конструкциясы жакшынакай кылып краскалашкан, краскадан берген дагы. Анан сатып атат. Муну достор сиздерге айта кетейин, бизнес сыяктуу кабыл алсаңыздар болот да, бул бизнес, инвестиция. Эгерде сизде ушундай чоң жерлер боло турган болсо, жанагындай өндүрүш жерлери, кафе, ресторандын үстүнкү чатырлары бош боло турган болсо, ушундай күн электростанцияларын койдуруңуздар достор. Бизде мына токтомдо чыгып атат. Ушул мамлекет сатып алуу тарифин азыр жакындан жакшы кылып белгилеп келатат. 100 киловатт, 200 киловатт станцияларды коюп туруп мамлекетке сатсаңыздар, 3 жылдын ичинде актап бүтөт өзүнчө. Андан кийин сиздерге ушул чөнтөгүңүздөргө акча алып келет. Же болбосо электр тогуна болгон тарифтерди азайтат, экономдоп. Мисалы 100 000 төлөп атсаңыз, бир 50 000 төлөп каласыз да, ошол 40-50% азайтып берет. Же болбосо сиздер коюп туруп сатсаңыздар болот да. Ошондо 3 жылдын ичинде актатасыңар. Күн панелдери 20-25 жыл иштейт турат. Могул инвертор 10 жыл иштейт деп жатат ушул инвертор. Элестеткиле, 3 жылдын ичинде актатасыңар, андан кийин бул сиздерге аппарат да. Акча табуучу аппарат. Ошондой ойлонсоңуздар болот. Мына Auxol деп жакшы инверторлордун бири. Тедиги жерге автоматтарын жүргүздөр көрсөтөйүн сиздерге. Мен көп жерлерди азыр карап жүрөм, ушундай мамлекеттик мекемелерде ошолордун имараттарынын үстүндө бүт күн панелдери жайгашыптыр да достор. Мына карасаңыздар болот. Мына коргоо элементтери сонун аткарылган, даже мына ушундай антипожар огнетушитель экен да. Мына бул жерлерге да коюлуптур. Эми карагылачы достор, момдай да бар экен да, карасаңыздар. Подсветка кечинде ушундай ачканда кулерлер, мисалы ушул автоматтар ысып кетпеш үчүн, жакшы вентиляция болуш үчүн жасалыптыр. Анан булардын защитасы IP65-тен өйдө кетет. Жаанга туруштук берет, эчтеке болбойт да, жаан жааса ичине чаң дагы кирбейт. Ушундай болуп өзү эле тура берет, эчтеке коркунуч жок да. Буларда дагы мына
жаганга үстүндө эчтеке эле жабылбай турат, жаган жаса ичине дагы суу кирбейт, эчтеке болбойт да достор. Мына ачык эле турат, 3 инвертор турат, ар бири 100төн параллелдүү кошулуп иштеп атат дагы мамлекетке. Пассивдүү доход деп койсом болот да, ушу мамлекетке электр тогун сатып атат, анан пассивдүү доход чөнтөккө келип түшүп атат. Видеону аягына чейин көрүп келсеңиздер, менин оюмча жакшы маалымат алдыңыздар деген ишеничтемин. Телефон номерлердин баарын таштадым. Кимге тармактык ушундай станция керек болсо 1 киловаттын $500 коюп атабыз. Кайрыла берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум.